Салам менин ютубтагы көрөрмандарым. Барыңыздарды кайрадан экран аркылуу көрүшкөнүмө аябай кубанычтамын. Бизде болсо кичине шамал болуп турат. Камерамды койсом чыгылып кетип атат. Дубль 1, дубль 2 кылып берип чарчадым. Ошон үчүн колума алып сүйлөшкө туура келди. Бизде болсо Гавайи аралдарында 2 күндүн ичинде аябай чоң жаңылыктар болуп кетти. Ошон үчүн видеомду тартпай калдым. Тартылган видеом да чыкпай калды. Себеби бизде Гавайиде цунами келиши ыктымал болуп, бизди эвакуацияга жөнөттү. Бизде болсо баары жакшы. Биринчи поток цунами өтө кичинекей эле келди дейт. Бирок айланып келиши мүмкүн деп атат. Бул цунами 1952 жылы дагы болгон экен. Камчаткада ошондо да кут ушундай жер титиреген да. Анда 3 метрлик суу келген экен. Азыр дагы ошол кайталанышы мүмкүн деп алдын алып баарыбызды эвакуация кылып, биринчи поток суу өттү. Бирок эртең менен кечээ эвакуацияны снимать этпейбиз дейт. Себеби суу айланып туруп кайтада келиши мүмкүн дейт. Бирок көрөбүз, Аллахка аманат. Кайсы жерде болсок дагы кургак тептеги жерде турган жерде деле суу каптап кетип атпайбы? Ошо кайсы жерде ажал келсе ошо жерде кете беребиз. Мен Москвада бирөөнү көрүп таң калдым эле. Отурат, жөн эле отурат. Иштен келип эле чарчап, күлүп жайнап келип эле отурган боюнча эле кете бериптир. Мына ошондой ажал келсе отурган жерден деле алып кете берет. Ажал келбесе ошо суудан да тирүү алып чыгып кетет. Ушундай биринчи жолу эвакуацияга катышышым десеңер, муну сууга түшө турган чачыгымды алыппын, жакшы алыппын, үстүмө бирдеме да албаппын. Мына отурган зданиябыз эме экен, суугураак экен. Же элдер тамак самагына берип салып алыптыр, мен аны деле ойлонбоппун. Бир баклажка сууму алган боюнча. Мындан кийин билип жүрөм, эми эвакуацияда эмне кылыш керек экен. Үстүмө же жемпир албаппын. Жакшы, чачыгымды оронуп алып отурам. Эгерде суу келсе дейт, үстүнкү этаждарга чыгып кетебиз. Бул өзү тоонун боорунда жайгашкан эме да, университетке. Тоонун боорунда. Пешком эле чыгып кетсе болот. Бирок Аллахка шүгүр, цунами келгенде биринчиси эле каттуу келет дейби, же биринчиси кайра секин келип кийинкиси каттуу келет дейби. Эшик жасап отурабыз. Зерикпей эме пазлдагы чогултуп атабыз. Менден кыжалат болбогула, Аллахка аманат. Ким кайсы жерде болсо дагы эме жазып койгон болсо кете берем. Жазбаган болсо дагы күлүп жайнап чыгам силерге кайра. Эвакуацияга бул тоо тарапка чыгып кеттик. Бизде азыр баары тынч, үйгө кайтып келдик. Ошол Камчаткада болгон катуу жер титирөөнүн зыяны ушунча километр алыстыкта турган Гавайиге чейин таасир этет экен. Аллахка шүгүр, Гавайиге кичине гана суу эпкини гана келди дейт. Бирок Кытай, Япон аралдарында катуу эле ощутимый зыян келиптир. Бул жердин правительствосы, чрезвычайный ситуация министрлиги өтө сонун иштейт экен. Ушунчалык биринчи жолу көрүп аткан үчүн аябай мага таң калыштуу да болду. Ушунчалык жүрөгүм дагы жылыды. Себеби ар бир адамды ойлоп, ар бир адамды чыгып кеткенге чейин ушунчалык көзөмөлдөп турушат экен. Камерамды койсом болгудай эмес, жыгылып кетип атат. Ошентип алар биринчи эле очередде бүт бомуштар барго, бомуштарды чогултуп безопасный жака алып чыгып кетишти. Мына ошонусу да жүрөктү жылытты. Мен ушул убакта ошондон бир күн мурун эле балам башка островко командировкага кеткен эле. Бул жерден 40 мүнөттүк самолетто учат. Балам башка островко кетип, мен бул островдо калып калдык. Үйдө отурсам саат 12-1 телефон ушундай баягындай
тревожный болуп калат. Телефонун аябай катты үн чыгарып зыңгырайт экен бул жактачы. Мына ошондой үн чыгып, анан карап эле койдум. Биринчи warning деп келет экен. Warning дегенде предупреждение болот экен. Эгерде watching деп келет экен. Кийин уже warning өтсө, анда уже эме эвакуация болгула деген түшүнүү экен да. Бул уже опасно. Адам үчүн опасно экен. Ошентип кошуналарым карасам чыгып кетет баардыгы эле. Анан жакшы сүйлөшкөн соседка подругам бар эле. Ошол айтып калды. Балаң кана деп, балам ушу командировкага кетти эле десем, анда жүр мени менен. Чыгып турайлы. Сактыкка кордук жок деп ал дагы. Анан ош подружка менен чыгып кеттик. Балама звонок этип сурап турдум. Балам болсо апа тез чыгып кетиң дейт. Баарынан кызыгы. Мен болсо балам велосипедин үйгө алып кирип коем го. Сырттан суу кетсе дагы эменин ичинде калып калат. Балам кийин жөө калбасын. Велосипедин баарынан кызыгы машинасы менен ишим жок, машинасын таштап койдум. Какой-то $500 турган велосипеди наркы машинага караганда балама керектүүрөөктөй көрүндү окшойт магачы. Ушундай. Жок, кайсам болгудай эмес, шамал болуп атат. Бизде шамал катты деле эмес, бирок мына камеранын баш жагы телефон оорлук кылып жыгытып берип атат. Ал эми силерге эмне жаңылык менен чыктым, ошол күнү айта албай калдым, бирок Instagram баракчамдагыларга айтып кеттим. Биз YouTube'дан чогулткан $100 жөнөттүм дедим эле го. Мына ошону жөнөтүлгөндө кайсы адамга алып барып тапшырганыңызды бүт баардыгын менин ийнелерим видео отчет кылып жөнөтүштү эле. Мына ошону силерге дагы азыр мындан кийинки ошо видеонун уландысында коюп берем. Мен ийнелериме чоң рахмат айтып кетким келет. Мен аларга кыпчылып алып, ишинин оорлугуна, ишинин көптүгүнө карабастан аларды суранып, ошол аманатты жеткирип бергиле деп убара кылып коём. Бирок алар эч убара эмес, биз эжеди кайра сүйүнүп алып барабыз деп алып барып атышат. Бул үй бүлөгө эгерде жардам бергиңер келсе, мен түбүнө телефон номерин өзүнүкүн коюп коём. Бул жерде менин же ийнелерим телефон номери болбойт. Звонок кылсаңар, мына ушул келинге түшөсүңөр. Камила эже, муну аманатыңызды алып келип бердик эже. Камила эже, Кудай бизге ден соолук берсин, өз номер берсин. Эсебинин кырсына жетип келин. Кудайым бойдо кырсыктан, асман жерден келген сесиз жолдордон курдоматтан сактасын. Сиз бизге берсеңиз, сиздин подписчиктериңиз бизге берсе, Аллахым сизге эки эселеп, миң эселеп берсин. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Ушу бизге берген аманаттар, тапшырган истерге да Аллахым разы болсун. Үй бүлөңүздөргө тынчтык, бекем ден соолук. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын, кылган жакшылыгыңыздар. Рахмат Камила эже, урбай жүрүңүз. Кылган кайрымдуулугуңуз Алла таала иншалла келетте соолукту. Ушу 5 баланын рызкысына сиз себепчи болуңуз. Алла разы болсун Камила эже. Ден соолук болуңуз. Ситуациясы, абалы, турмушу өтө оор экен. 5 баланы өзү багат экен. Анан ошо кийим кечеден мектепке жардам керек дегенинен биз ар дайым продукт жеткирчү элек. Мунусунда ошол YouTube'дан түшкөн подписчиктер менен чогулткан $100 алып барып, ошо накталай колуна тапшырдык. Сиздерге чоң рахмат айтып, таазим этем. Ушул кайрымдуулук каналды түшүнүп, колдоп бергениңиздер үчүн. Бул баардыгыбыздын эмгегибиз. Кайрымдуулук каналыма ким келип подписка басып просмотрларды көрүп аткан болсо, бул баардыгыбыздын кичинекей тамчы десем да чоң болуп калат. Тамчынын дагы ушунчалык көп бөлүкчөлөрүнөн чогулттук бул акчаны. Ошон үчүн аябай кубанычта болдум. Мага келген подписчиктер 11.000ден да өтүп кетти. Кудайдын буйругу менен. 100 миң болсо, түзүк эле $1000 кылып биз тапшырып калабыз. Алла
кашыгы бирөө жарымдын ушинтип кийим кечелерин алып беребиз. Бала чакаларынын кийимдерин, сүйүнү бел катары мектепке кыдыңда бак көйнөктөрүн кийип, биздин атыбыздан жер карабай ата энеси кийим кылып бере албадым деп балдары болсо шагысынып калбай эл катарында көйнөктөрүн кийип барат деген үмүттөмүн. Мына ошондой жаныңарда жардамга муктаждар болсо кийим кечелерин секин караштырып койсоңор дагы өтө чоң сооп. Билесиңер, менин каналым кайрымдуулукту, садаканы жайылтуу каналы. Ошон үчүн биз Аллахтын кудурети менен берген садакаларыбыздын Аллахка берген садакаларыбыздын Аллахка болгон кандай десем, биз ойлойбуз Аллахым ушул садакаларыбызды кабыл кылат деп. Мына ошолордун натыйжасында ушундай чоң көрдүңөрбү? Аллахтын уруксаты менен Гавайиде аралга дагы цунами келген жок. Цунамиге бул жакта мен ойлопмун да, булар дайым эле ушинтип качып турушса керек. Жок, бул жакта дагы 52 жылдан бери андай нерсе болбойт экен эле. 52 жыл ошол Камчаткада кудду ушундай 8-9 балл болгон экен. Ошондо 3 метрлик балына кирип разрушительный болгон экен для Гавайи деп айтып атышат. Андан бери тынч экен эле. Мындан кийин деле тынч болсун. Ар бирибизди ушундай жаман апаттардан, жаратылыштын апаттарынан, адамдардын жаманынан, моундай согуштун апаттарынан Аллах ар бирибизди өз панахына алсын, өзү сактасын. Бирок кой эми пешенеге кайсы жерде кете бересиң деп жазылган болсо, кете беребиз, андагы айла жок. Бирок сактансаң сактанам деген жери бар экен. Мына ошону дагы унутпашыбыз керек. Кана коюп койсом болобу, мен колум чарчап кетти. Ушундай алтындарым, менин жаңылыктарым. Кызыңар эвакуациядан келип, кайра жадырап жайнап силерге сүйлөп бергени калды. Аманатка тапшырды. Силерге болсо